Изилдөөлөрдүн жана адистердин көрсөткүчтөрүнө жана берген бааларына таянсак, Кыргызстанда акыркы жылдары өспүрүм курагында никеге туруу көрүнүштөрүнүн кулачын жайып бара жаткандыгы байкалууда. Кыз ала качуу бул салтпы же кылмышпы? Кыз ала качуу бул зордук-зомбулук жолу менен никеге турууда мажбурлоо. Эркек адамдын кызды билбей тааныбай туруп, анын макулдугусуз зомбулук жолу менен никеге турууга мажбурлагандыгы. Эрежеге ылайык психикалык кысым көрсөтүүгө күйөөнүн туугандары аялдар катышат. Кыздын каршылык көрсөтүүсүн сындыруу үчүн физикалык же психикалык зомбулук колдонулат. Уят болуудан жана коомдун көзөмөлдөн качуу үчүн кыздардын көпчүлүгү ала качып кеткен адам менен никеге турууга макул болот. Эгерде жакшы үй бүлөгө турмушка чыксаң, сен бактылуусуң. Эгерде тескерисинче тарбиясы жок, бири-бирин сыйлабаган үй бүлө болсо, сенден бактысыз адам жок. Сен жолдошуң да түшүнбөйт, кайнене күндө жемелеп, жашоонун кызыгы да калбайт. Анысы аз келгенсип кайнысиңди. Баары чоң, баары закон. Жашоонун эч бир жакшы жагы көрүнбөйт. Жашагың да келбей калат. Өспүрүм куракта никеге туруу ар кандай зыяндарды алып келет. Мисалы, өмүрүн жана ден соолугун жоготуп алуу коркунучун пайда кылат. Эрте кош бойлуулуктун, эрте төрөттөрдүн жана эрте бойдун алдыруунун өсүшүнө алып келет. Стоп! Кыз ала качуу бул оор кылмыш. Ар бир адам жок дегенди билиши зарыл, айрыкча ушул сыяктуу окуяларда. Эч ким кыздарды мажбурлоо жолу менен күчкө салып никеге тургузууга акысы жок. Жана мындай кылмышы үчүн ар бир адам жоопко тартылат.